Күнчыгыш тарабы Улуу Кытай мамлекетинин чегарасы менен чектешсе, түштүк тарабы Хан Теңири зоосу менен чектешип, батыш тарабы Казак жерине уланган атактуу Каркыра жайлоосу жөнүндө акыркы 10 жылдан бери ызы чуулуу сөздөр токтобой келет. Кадимки Көкөтайдын ашы өтүп, Манас бабабыз кыргыздын кыргыз экенин даңаза калган Каркырага чынында кимдердин гана көзү түшпөгөн. Жайкысын жайлоонун бейиши болуп, көргөндүн көз жоосун алган Каркыра кыш келгенде тундраны жолго таштайт. Манас атабыздан бери эле Каркыраны казак талашканын койбоду. Кантсе да канча жыл кыргыз мекендеген жерин ыйык тутуп, Каркыра десе көлдүк эмес, мүлдө кыргыздын сезими дүрт этет. Миңдеген жылдар кыргыздын энчисине бүткөн Каркырадан эмне үчүн ушак сөз ызы чуу кетпейт деп бул көрсөтүүдө анын себептерин иликтөөнү максат кылдык. Бүгүн көл кылаасында кадимки Каркыранын өзүндө чоңоюп, көлдүн мыкты уулу аталган Садыр Жапаров жөнүндө талаш тартыш сөз көп. Кимдир бирөөлөр Садырды көлдүн көзгө басар сыймыктуу мекенчил баласы деп чаң жуузбай мактаса, дагы бирөөлөр ай койчу, Каркыраны казактарга берип жиберген деп сөз кылышат. Эл оозунда элек жок дегендей, Садыр тууралуу кандай пикирлер айтылса да, эмне үчүн Каркыранын чөйрөсүндө сөз токтобойт деген суроо жаралат. Жогорку кеңештин стенограммалык архивинен 2 жылда Садыр Жапаров Каркыра маселесин 5 жолу көтөрүп чыгып, бүтүндөй жогорку кеңешти өз эсебинен конок кылып, ошол эле мезгилде Каркыра маселесин чечүүнү сурангандыгын тактады. Быйылкы жылы бийлик Жапаровдун округуна кирген Айтулуу Каркыранын бир жагын кошуна казак туугандарга берип жиберишке аз калды. Садыр бул маселени сессияда мындайча талашып, күн тартибинен кийинкиге жылдырат. Каркыра жөнүндө абдан көп талаш болуп атат. Мына Каркыранын эгасы бул жерде Жапаров Садыр отурат. Ошону угуп койгондон кийин добушка койбоймунбу баягы сунушта? Рахат. Пожалуйста, депутат Жапаров, сөз сизде. Урматтуу депутаттар, Мырза Аламанов, мен жанатан бери баягы тоскоол болбойн дедим. Бардыгын айтып атасыз, картадан көрсөтүп атасыз, сизде толук информация жок экен да. Биякта отуруп алып, сиз карта менен иш кылып атыпсыз да. Барып туруп жеринде иш кылыш керек болчу да. Биз өткөндө барып өз көзүбүз менен да көргөнбүз, илгерки чегараны дагы билебиз. Казактар чындыгында эле бер жакка кирип пост коюп алган да. Эмне үчүн анткен? Себеби биздики таможня кыштын күнү теле жолобойт аякка. Кар басып калат да, жол дагы ачылбайт. Аяк менен каттабай калат 2 ай 3 ай. Ошондон пайдаланып эрте жазда келип таможня салып баштаган. Салып куруп алган алар заңкыратып, мына бу ак жолдогудай кылып туруп. Биздин таможнянын кебетесин көрсөңүз тоок гана да кандай эмес. Ошондуктан условия жоктуктан бара албайт кыштын күнү биздин таможня. Мына биз жердин баарын ошентип алдырып ийгенбиз да. Биздин малчылар дагы сиз айтып аткан жанакы тоонун түптөрүнө бара албайт. Бер жакта эле жетет. Биздики аз союз тарагандайын азайып кеткен да малчылар. А казактар барып отуруп ээлеп эле анан биздики деп эле мурун эле биздики болчу итак эле. Мына бул силердики десе картада карап туруп ошону жасап коюп атасыңар да. Бул жер түз жер, жайыт жер. Малчылар алып чөп чаап алчу жери да. Кышкы тоютун камдап алчу жер. Ошон үчүн муну ратификация кылгандан силер айтасыңар да. Мына ратификация кылып өткөзүп жибердик. Эми ушул граница менен биз кабыл алышыбыз керек. Эми таможня пост тура берсин ордунда дейсиңер да. Кабыл алынып калды деп. Ошон үчүн өз көзүбүз менен барып көрүп, мына 1-июлдан 5-июлга чейин дагы бир жолу айтып коеюн. Официально мына сиздерди чакырып атам, барып ошол жерден көрүп келип, күзүндө анан кийин кабыл алалык. 2006 жылдагы жогорку кеңештин депутаттарынан президенттин жана өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлдөрүнөн, атайын министрликтердин адистеринен турган бул комиссия Каркыра жайлоосундагы казак менен кыргыздын чегара постторуна келишип байкоо салышты. Ал гана турсун мындагы олуттуу кемчиликтерди Түп райондук акиминин орун басарына, Бажы жана чегара постунун жетекчилерине көзгө сайып көрсөтүштү. Андан кийин депутаттар Каркыранын Чааркудук деген токоочулар жашаган айылына келишип, Каркыра маселеси боюнча жергиликтүү элдин катышуусунда атайын талкуу өткөрдү. Себеби бул жерде анча-мынча жерлер туура эмес, чек бөлүнүп калган. Мисалы кыргыз менен казак дайыма дос болуп келген. Чора жолдош, тууган катнаш, абдан жакын, бир туугандай. Бирок баягы эмес болсо дагы адилеттүүлүк болуш керек. 3-чакырылыштагы жогорку кеңеш Бакиевдин канчалык кысым кылгандыгына карабастан, жогорку кеңештен Каркыранын чырын токтотуп салышкан.
Ошентип Ак Жол, коммунисттер, СДПК партияларынын өкүлдөрү болгон депутаттар Каркыранын тагдырын чечишти. Жогорку кеңештин 2008 жылдын 11 апрелиндеги Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамлекеттик чегара боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамды кабыл алган токтомун карады. Бул маселеге кимдер кандай добуш берген? Каркыра элдин бүйүрүн кызыткан маселе болгондуктан Каркыранын кетишине макул болгондордун тизмесин окуй кетели. Жогорку кеңеш 2008 жылдын 11 апрелинде Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамлекеттик чегара боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзамды көпчүлүк добуш менен жактырган. Бул маселенин тегерегинде азырда талаш тартыштар жүрүүдө. Добушту берип алып актанып чыккандар андан көп. Биз ошол добуш берүүнүн жыйынтыгын айтып коюуну туура көрдүк. Макул болгондор: Баекова, Акрамов, Абдуллаева, Абдыраимова, Абдыразаков, Айдаров, Арабаев, Арсалиев, Атамбаев, Аттокуров, Байбураева, Байтеков, Бекенова, Данилов, Дербишева, Жолдошев, Джамалдинов, Жумабекова, Ибрагимов, Ибраимова, Иманалиев, Иманалиева, Исаева, Исанова, Кабаев, Кадыралиев, Калмаматов, Карабеков, Каримов, Генжебаева, Койчубаков, Кудайбергенов, Кулбаев, Куликова, Кунакунов, Курманов, Летова, Мадумаров, Мамасаидов, Мамасалиев, Молдобаев, Мырзакматов, Назаров, Наргузиев, Ормонов, Орозалиев, Попов, Рахимединова, Садыбакасова, Сакебаев, Салахуддинов, Сан, Сидоренко, Сулайманов, Сыдыкова, Айтибай Тагаев, Рашид Тагаев, Төленов, Төрөбаев, Түлендибаев, Турсунбаев, Шадиев, Шен, Юсуров. Илгери Кыргызда жоону ким чапты? Алмамбет атакты ким алды Манас деп айтылчу. Анын сыңарындай кайсыл мамлекетте болбосун чегараны өлчөө, жерди берүү жана бербөө ишинин жоопкерчилиги өлкөнүн президентине жана жогорку кеңешине берилген. Демек, Каркыранын берилишинде кол көтөргөн депутаттарды жана Акаев менен Бакиевди гана Каркыраны саттың, бердиң десек жарышат. Каркыраны берип коюп, көл ичинде эч нерсе билбемиш болгон 4-чү чакырылыштын депутаттары кадам сайын Каркыра үчүн жооп берүүгө тийиш. Аларга эмне үчүн мындай кылдыңар деген суроо өткөн тарыхтан жана алдыдагы келечектен дайыма берилип турат. Тарыхта талаш болбосун, Кыргыздын жерин ким сатты, ким берди деген суроого жооп болсун деп, кадимки 90 000 гектар жердеги эң кооз үзөңгү куушту Акаев деген президент жана төмөнкү депутаттар кол коюп, Кытайга беришкенин да айта кетели. Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине макулмун деп добуш берген депутаттар: 10 май 2002 жыл. Абдрасулова, Алымкулов, Балтабаев, Куатбек Байболов, Боронбаева, Гогаев, Жолдошев, Акылбек Үсенбекович Жапаров, Жураев, Иманкулов, Карпасов, Кабай Карабеков, Жаңгурус Каниметов, Комиссарова, Геремкулов, Гүчүков, Зайнидин Курманов, Куркмазов, Лобода, Мамбеталиева, Молдоташев, Осмонов, Субанов, Султан, Темир Аргимбаевич Сариев, Тайырбек Сарпашев, Раимкулов, Токоев, Талаконцев, Усубалиев, Кудайбергенов, Чекеев, Чермашев, Аскарбек Шадиев, Шарапов, Эркинбаев, Абдыганы Эркебаев. Ошентип, акыркы 10 жылда Кытайга жана Казакстанга өтүп кеткен жерлердин чоо жайын дагы бир рет эскерип өттүк. Каркыра менен үзөңгү куушта Казак менен Кытайга берилсин деген депутаттардын жана ошол кездеги Акаев менен Бакиевдин ысымдары такаталды. Бул маалыматтарды эч ким төгүнгө чыгарып соттоша албайт. Анткени булардын баары тарыхтын ак барагына кара тамгалар менен жазылып калган. Кыргыздын жерин, байлыгын, жан жаныбарын, токой жайлоолорун, өзөн сууларын берүүгө дит баккан Кыргыздын бул кыраандарына эмне десек жарашат. Элди алдап жогорку кеңешке барып, Кыргыздын жер суусун, байлыгын коргогондун ордуна башка мамлекетке бергендерди мекенчил деп айта алабызбы? Эл айткандан мурда алардын абийли козголоор бекен деген суроо жаралат. Эмнеси болсо да эл ишенимин алдап, эл жерин саткандар Кыргызда болбосо экен. Ылайы мындан ары Кыргыздын бир каршы жери жатка кетпесин. Эл көбөйүп, жерибиз байлыкка толсун. Ата журтубуз бейпилдикте бактылуу өмүр сүрсүн деп тилек кылалы.